Үстүбүздөгү жылдын 3-июлунда кечки жуук Бишкек шаарынын тургуну Регина Османова аттуу айымдын 2004-жылы туулган уулун белгисиз адамдар сабап уюлдук телефонун күч колдонуу жолу менен тартып алышкан. Жабырлануучунун апасы дароо күч түзүмдөрүнө арыз менен кайрылган. Бирок арадан 4 ай убакыт өтсө да укук коргоо органдары жыйынтык чыгарбай келет. Милиция кызматкерлеринен натыйжалуу майнап чыкпаган соң арыздануучу өз алдынча иликтөө жүргүзгөн. Жыйынтыгында баласынын уурдалган телефонун белгисиз адам өздүгүн тастыктаган паспорт менен күрөөханага 5000 сомго өткөрүп жибергендигин аныктаган. Ломбардта уюлдук телефонду тапшырып жаткан учур видео байкоого түшүп калган. Бирок күч түзүмдөрү жогорудагы фактыларды көрүп билип турса да, ушул күнгө чейин эч кандай жыйынтык чыгарбай келет дейт арыздануучу. С этого дня сотрудник ломбарда. Күрөөханадагы видеону алып милицияга кайра кайрылдым. Эртеси күнү мага тасманы көрсөткөн ломбарддын жетекчиси да дайынын билдирбей жок болуп кетти. Телефонду таштаган жарандык кармап сурак алгыла деп тергөөчүгө кайрылдым. Милиция паспорту менен чогуу телефонду күрөөгө койгон адамды кармап келишип, бирок кайра аны күнөөсү жок. Ал паспортун жоготуп алган экен деген жүйөө менен кое беришти. Ошол күнү эле түнкү саат 1 чамасында ломбардка келип телефонду өткөргөн адам камерадан паспорттагы киши экендиги даана көрүнүп турат. Баламды сабап телефонун тартып алышканда караңгы болгондуктан уулум алардын жүзүн эстей албай калган экен. Ошого шылтоо кылып аны бошотуп салышты. Бул жерде милиция кылмышка шектүүлөр менен атайын эле сүйлөшүү жүргүзүп, алчуусун алып бошотуп салды деп ойлойм. Ал эми Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгы жогорудагы факты боюнча учурда тергөө амалдары жүрүп жаткандыгын билдирди. Бүгүнкү күндө тергөө кызматы кылмышты жасоого катышы барларды жоопкерчиликке тартуу үчүн бардык зарыл болгон чараларды көрүп жаткандыгын кабарлашты. 2004-жылы туулган арыздануучунун баласынын Redmi Note 7 үлгүсүндөгү уюлдук телефонун күч колдонуу жолу менен алып белгисиз тарапка из жашырып кеткен. Аталган факт 2019-жылдын 4-июлунда Бишкек шаарынын 1-май райондук ички иштер башкармалыгынын кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 260-беренесинин эң баштык фактысы менен сотко чейинки өндүрүшкө алынган. Бүгүнкү күндө катталып жаткан кылмыш иштеринин бетин ачуу процесси өтө эле создуктурулуп жаткандыктан коомчулукта күч түзүмдөрүнө болгон нааразычылыктар арбын. Муну серепчилер жыл башында иштеп баштаган жаңы кодекстерде бир топ мүчүлүштүктөр бар экендиги менен түшүндүрүшүүдө. Учурда тергөөчүлөрдүн иши өтө көбөйүп кеткен. Алсак мурда ар бир тергөөчүгө иликтөө үчүн 50 иш берилсе, азыр 200-300, ал эми айрымдарына 500дөн иш бар. Ошону менен катар жаңы кодекстерге ылайык процесстин убактысына чектөө коюлбагандыктан тергөөчү ишти шашпай жүргүзө берсе болот. Мындай учурда шектелип жаткан жаран абалдан чыгуу үчүн тааныш издеп, баш прокурорго чейин барып ишти жабууга жетишүүгө үлгүрөт. Мындан көбүрөөк жабырлануучу тарап зыян тартат. Система саат сыяктуу болууга тийиш. Башка бирөөнүн жардамы жок иштеши керек дешет серепчилер. Биздин мамлекеттик система тазалашыбыз керек коррупциядан. Анткени болгон биздин мамлекеттеги бүт органдардын баары тең коррупцияланып кеткен. Бир да орган жок. Бардын башы аямай коррупцияланып кеткен. Аны болсо бизден келип, аны бирден кармап отуруп түгөт албайбыз. Анын масштабы өтө чоң болуп кеткен. Ошондон буга системдик комплекстүү бир иш-чаралар керек. Анын үчүн мамлекетке таза адамдар көбүрөөк тартылыш керек. Мамлекеттик органдарга, жетекчи органдарга таза профессионалдар, билимдүү адамдар келиш керек. Азыр коррупцияга аралашкан жанагындай таза эмес адамдардын баардыгы мамлекеттик органдарда сүрүлүп чыгыш керек. Грузияны айтсак болот. Кийинки эле тарыхта болгон окуяларда Грузияга окшогон мамлекеттер бар, Европада бар, Азияда бар, Сингапур, мына таптакыр болбогон бизден жаман акыбалда жатып калган мамлекеттер ушундай таза адамдар келип туруп мамлекетти ушундай жолго салып койгон. Мына азыр эң өнүккөн мамлекеттердин катарында жүрөт. Биз алардан эч кем эмеспиз. Биздин элдин касиети алардан да өзү десем да болот. Белгилей кетсек, 2019-жылы январь айында күчүнө кирген жаңы кодекстер коомчулук тарабынан сынга кабылган. Эксперттердин пикиринде жаңы мыйзам долбоору тескерисинче укук коргоо органдарынын ишин кыйындатат. Депутаттар бул өзгөртүүлөрдүн шашылыш кабыл алынгандыгын жана жаңы эрежелер менен жакшы көңүл бөлүп таанышып чыгууга жетишпей калгандыктарын моюндарын алышкан. Ал эми бул кодекстер кадимки эле укуктук башаламандыкты түзүү үчүн кабыл алынган дешүүдө адистер. Тазагүл Эмилбекова, Алтынбек Кубанычбеков, Нью ТВ.